кызматчылары Азирети Амир бин Фухайра Меккеде хижраттан 36 жыл мурун жарык дүйнөгө келген. Негизги аты Афлах болчу. Анын атасы тууралуу так маалымат жок. Ошондуктан тарых барактарында кара энеси Фухайрадан улам Амир бин Фухайра деп жазылып калган. Алгачкы мусулмандардан болуп, Дарул Аркам мезгилинен мурун ислам менен сыймыкка бөлөнгөн. Ал дагы алгачкы мусулмандардай эле оор кыйынчылыктарга кабылган. Азирети Умурмандын уулу Туфайл бин Абдуллахтын кызматын кылган. Кулдардан болгондуктан Азирети Абу Бакыр Дарул Аркамдан мурун анын күнүн төлөп азаттыкка чыгарган. Хижрат учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Абу Бакырдын жанында болду. Бул куттуу хижратта ал өтө чоң кызмат өтөгөн. Күндүзү койлорун жайып чыгып, түнү Саур үңкүрүндө айдап барып сыймыктуу мухажирлерге саап берип турган. Түнкүсүн ошол Саур үңкүрүнө түнөчү. Куттуу жолоочулар менен түнү келип, таң эрте Меккеге кайткан. Абдуллахтын изин кой жайып чыгып өчүрүп турган. Бул кызматы үчүн 3 күнгө созулган. Хижрат жолунда Кудайт деген жерде куттуу сапардагыларды кууп жеткен Азирети Сурака бин Маликке берилген ишеним нааманы Азирети Амир териге жазгандыгы риваят кылынган. Азирети Амир окуганды, жазганды билген сабаттуу, акылдуу, дурус адам болгон. Асхабы Суффанын арасында жүргөн. Мадинада Харис бин Аус бин Муазга радиаллаху анху бир тууган болгон. Бадыр Ухуд согуштарына катышкан. Мадинада Саад бин Хайсама ал-Аусин радиаллаху анху Байтул Уззабында бойдоктор үйүндө конок болгон. Хижрия 4-жылы 625-жыл бири Маунадан кийин мусулман болгон Азирети Жаббан бин Сульма артынан найза сайып шейит кылат. Найза урулган кезде Амир "Фусту валлахи, кутулдум, бейишке ээ болдум" деп кыйкырып, денеси асманга көтөрүлөт. Куттуу денеси бир канча убакыт калкып турган соң кайра жерге түшүп, көздөн кайын болуп кетет. 40 жашында шейит болгон бул кутман сахаба тууралуу пайгамбарыбыз "Фериштелер анын денесин жерге берип, өзүн бийиктерден бийигине жеткиришти" деп айткан. Мусулмандарга бири Маунада тузак курган акын Амир бин Туфайл кармаштан араң дегенге аман чыккан Азирети Амир бин Умайяга "Мен Амир бин Фухайранын көккө көтөрүлгөнүн көрдүм. Жер менен асмандын ортосунда калгып турганы дагы эле көз алдымдан кете элек, андан кийин жерге түштү" деген. Азирети Амирди шейит кылып, кийин мусулман болгон Азирети Жаббар бин Сульма жалгыз өзү 100 кишиге тең келе турган Даххак бин Суфяндан "Фусту, кутулдум" деген кандай мааниде айтылганын сурайт. "Бейишке жеттим" деген маанини айтылганын укканда акыйкатты түшүнүп мусулман болот. Бири Маунада 30 киши, 40 киши же 70 киши шейит болгону тууралуу риваяттар бар. Пайгамбарыбыз 40 күнгө чейин кээде 5 мал намаздарда, өзгөчө таңкы намаздарында кыргынга учураткандарга карата каргыш дуба кылган. Азирети Анас радиаллаху анху бул тууралуу "Алла элчиси бири Маунада шейит болгон сахабаларына кайгыргандай эч кимге жана эч нерсеге кайгырганын көрбөдүм" деп эскерген. Азирети Сафия. Азирети Абу Бакыр азаттыкка чыгарган кызматчысы, Азирети Сафия Азирети Анас бин Маликти азат кылган кызматчысы Азирети Сириндин жубайы болгон. Анын Хафса, Мухаммад, Карима, Яхья жана Умму Сулайм аттуу перзенттерди төрөгөн. Азирети Хафса өтө такыба, Алладан корккон, фикх, хадис илимдерин жакшы билген Куран хафызы болчу. Азирети Мурра. Азирети Абу Бакыр азаттыкка чыгарган Азирети Мурра Азирети Абдуллах бин Амир Басра акими болуп турганда шаардагы суу каналынын жооптуусу болчу. Бул канал кийин анын аты менен аталып калган. Исламдагы боордоштору. Азирети Абу Бакыр Меккеде Азирети Умар, Мадинада Азирети Хариджа бин Хайд бин Аби Зухайр менен бир тууган болгон. Бүгүнкү урпактары. Азирети Абу Бакыр Сыддыктын нарктуу урпактарын бүгүнкү күнү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн кезиктирүүгө болот. Хижаз, Ирак, Сирия, Палестина, Ливан, Иордания, Кувейт, Йемен, башта болуу менен бирге Индонезия, Малайзия, Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Ливия, Казакстан, Өзбекстан, Бахрейн, Египет, Судан, Тунис, Мали, Нигерия, Алжир, Эфиопия, Сомали, Кения, Мавритания, Жибути, Эритрия, Испания жана Туркияда урпактары бар. Алардын арасында кээ бир эң белгилүү аалым, окумуштуу жана такыба инсандарды атай турган болсок, төмөнкүлөр. Абу Наджиб Абдул Кахир Сухраварди, Абу Нафс Абдул Кахир Сухраварди, Маулана Джалалиддин Руми, Ибнул Джаузи Джалалиддин Абдуррахман, Фахруддин Ар-Рази, Ибнул Варди, Фируз Абади, Нуайри, Шейх Мустафа Ал-Бакри Ал-Халвати, Акшамсиддин,
Musannifak Alauddin al-Bistami, Abdul Kadir as-Simahi ash-Shazali, Muhammad İlyas Kandahlavi, Mir Mahbub Alihan Haydarabad Maliki. İslamga чейинки жашоосу. Ал кезде Мекке соода жаатында белгилүү шаарлардан болгон. Өзгөчө Курайштыктар Йемен, Шам тарапка соода кербендерин жөнөтүп, жылдын бардык мезгилинде соодагерлик менен өткөрүшчү. Меккенин жаштары дагы кичинекей кезинен баштап соодагерчиликке киришчү. Соодагерлик. Азирети Абу Бакр да бой жеткенден баштап кербенчилерге кошулуп Йемен, Шам тарапка барып келип турган. Тарихи маалыматтар боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25ке толуп Сирияга кербенчилеп барганда жанында Азирети Абу Бакр дагы болгон. Албетте, соода өнөрү дагы белгилүү жөндөмдү, шыкты талап кылат эмеспи? Азирети Абу Бакр айланасындагылар менен жылуу мамиле кылып, баарынын ишенимин кирген киши эле. Анын иш чөйрөсүндөгү салабаттуулугу, дурустуулугу, ишеним, беришендиги коомдогу аброюн көтөргөн. Көбүнчө жибек кездеме менен кийимче саткан. Аз убакыттын ичинде соодасы күчөп, акчасы 40 000 дирхамга жеткен. Ислам дини келген күндөн баштап акчасынын дээрлик баарын Алла жолунда сарптаган. Азирети Абу Бакр соодагер болчу. Ушундан улам көптөгөн өлкөлөрдү кыдырган. Өтө көп байлыгы бар эле. Ошол эле учурда өтө жоомарт болчу. Жоомарттыгы менен мал мүлкүнүн жакындарына жардам берген. Ичимдик ичпеди. Ал соодада жөндөмү менен эле эмес, ошол доордо эл ичине кеңири тараган терс көрүнүштөрдөн, тагыраак айтканда буттарга сыйынуу, ичимдик ичүү, зынакорлук, зыкымдык, зулумдук, сүткордук сыяктуу жаман адаттардан оолак болушу менен да башкалардан айырмаланып, кадыр баркын көтөрө алган. Башкача айтканда, ошол жахилия деп аталып, караңгылык өкүм сүрүп турган мезгилде дагы анын эч бир өң учураган жүрүм туруму болгон эмес. Ичимдик ичмек турсун ооз тийип да көргөн эмес. Себебин сураганда, ар намысымды, сый урматымды сактагым келет. Ичимдик ичкен киши мунун баарынан куру калат деп жооп берген. Исламга чейин эле мас кылчу ичимдиктерге жолободу. Ошондуктан исламга чейин дагы, исламды кабыл алгандан кийин дагы ичимдик ичкен жок. Зынаадан алыс болуп намыстуу жашаган. Азирети Айша энебиз бул тууралуу мындай деген: атам Абу Бакр жахилия доорунда да ичимдикти өзүнө арам деп эсептечү. Буттарга сыйынбады. Азирети Абу Бакр жашоосунда бутка сыйынган эмес. Буттарга сыйынууну тээ кичинекейинен эле жаман көрчү. Бул тууралуу бир топ сахабалардын арасында мынтип айтканы бар: мен жашоомдо эч бир бутка айкел сыйынбадым. Бала кезимде атам Абу Кухафа мени ээрчитип алып, ичинде көптөгөн буттар жайгашкан бир бутканага алып барды да: балам, мына ушулар сенин улуу кудайларың деп мени ошол жерге таштап кетти. Мен буттардан бирөөнө жакындап барып, мени курсагым ачты, тойгузчу дедим. Бирок ал бут мага эч кандай жооп бербеди. Андан кийин мен ага: үстүмдө кийимим жок, кийиндирчи дедим. Дагы эле жооп бербеди. Ошондо ачуум келип, таш менен уруп жибердим. Бут жерге кулап түштү. Санжырачылыгы. Замандаштары аны жанга жагымдуу, кулк мүнөзүнөн улам жакшы көрүп, баары ага кайрылып кеңеш сурачу. Курайштын арасында санжыраны насап эң жакшы билгендерден эле. Араб урууларынын арасында ата тек сүрүштүрүү каадасы өтө кеңири жайылган салттардан болуп, Азирети Абу Бакр 20-30 урпакка чейин жатка билчү. Курайш уруусунун ишенимдүүсү. Азирети Абу Бакр улуу адеп ахлагы, жакшы мүнөзү жана намыстуулугу менен кадыр баркка жеткен. Ал Курайш уруусунун эң жакшы билгендерден эле. Кем-кетикти жаап жашырган, айкөл, адептүү жана жакшылык кылууну жакшы көргөндөрдөн болчу. Курайштын чыгаандары андан кабар алып, аны жакшы көрүп, терең түшүнүүнөн, соодагерчиликтеги тажрыйбасын пайдаланып, кандай маселе болбосун аны менен талкуулап, кеңешип турушкан. Өз уруусунун башчысы катары Меккенин чыгаандарынын алдыңкы сабынан орун алып, сөзүнө маани берүүчү. Чечим кабыл алууда Абу Суфьян, Умайя бин Халаф, бир туугандар Утба менен Шайба, Абу Жахил, Сухайл бин Амир жана Абу Лахабтардын катарында Азирети Абу Бакр дагы маанилүү адам катары эсептелип, анын пикирисиз айрым маселелерде чечим кабыл алышчу эмес. Ал кезде сот, дият менен жаза, кысас сыяктуу коомдуу эң негизги маселелери дагы ага милдеттендирилген. Жаза, акы ага тапшырылып, буюм тайымды текшерүү укугу берилген. Курайш уруусу карыз, аманат маселесинде аны жетекчи катары шайлашкан. Дурустугу менен баркталып, эч кимди кыпындай да акысын жеген эмес. Башкалардын укугуна өтө сезимталдык менен мамиле кылган. Ошондуктан Курайш эли өзгөчө маанилүү маселелерге ага кулак салып, башка уруу башчыларына караганда анын айткандарына көбүрөөк маани беришчү. Ардактуу досунан ажырабады.
Азирети Абу Бакыр вахий түшкөнгө чейин эле дайыма пайгамбарыбыз менен чогуу жүрүп, ар бир иште аны менен кеңешип жасаган. Пайгамбарыбыз абасы Абу Талип менен бирге Шамга соода кербенине кошулуп барып, атактуу Бухайра Кечил менен жолукканда да анын жанында болгон. Анын исламга чейинки өмүр таржымалы тууралуу кеңири маалымат тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин жеткен эмес. Ошондой болсо да ага тиешелүү негизги маалыматтарда соодагерчиликтеги ийгиликтери, ээ болгон мал мүлкү, ишенимдүү жашоосу, жогорку адеп ахлагы, терең түшүнүүгө менен өтө бийик кадыр-баркка жеткендиги айтылат. Исламга чейин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөө бири менен тез жолугушуп, Алла Тааланын жалгыздыгын, улуулугун даңазалашкан. Мекке мушриктеринин абалын талкуулашып, соода сатык маселелерин биргеликте талоого алышкан. Экөө тең жахилия доорундагы жагымсыз, адеп ахлаксыз маданиятка, акылга сыйгыс көрүнүштөргө каршы болуп, жараткандын кудурети ай ааламдын жаратылышы тууралуу ой жүгүртүп турушкан. Арине, анын исламдын эң алгачкылардан болуп кабыл алышы анын кадыр-баркын, зоболосун ого бетер көтөргөн. Атыгүл пайгамбарыбыздан кийин эң улуу адамга айланган. Исламды кабыл алышы. Исламга чейинки убакыт бардык тарыхый китептерде белгиленгендей сабатсыздыктын эң эле чегине жеткен доору болгон. Бардык жерге жан дүйнөнү жабыр каткан адепсиздик, сай-сөөктү сыздаткан зулумдук бар эле. Албетте, мынчалык караңгылыкта адамзат жолуна жарык чачууга аракет кылган инсандар да жок эмес болчу. Азирети Абу Бакыр чөлөсү тийгенде ошондой кишилер менен жолугушуп, баарлашып да турган. Маселен, ал бат-баттан жолугуп турган кишилерден Варака бин Навфал, Заид бин Амир, Кус бин Саида дегендер көктөн кабар күтүп, адамзатты караңгылыктан куткаруучу соңку пайгамбарды издеп турушар эле. Алардын ортосундагы баарлашуунун өзөгү акыркы пайгамбар боло турган. Ал тууралуу билдиргенин куюлушкан ыргакка салып, топтолгон элге кабарлашчу. Акыркы пайгамбар кимдерден? Ибн Асакир Иса бин Язид риваят кылган маалыматтарга караганда, Азирети Абу Бакыр Заид бин Амир менен Умайя бин Абис Салттын баарлашуусуна күбө болот. Сөздү айландырып отуруп, акыркы пайгамбарга алып барганда Заид бин Умайя Алланын өкүмүнөн жана ханифтиктен башка диндердин баары кыямат күнү пайдасыз. Деги ушул күтүлгөн пайгамбар бизденби, же силерденби, же болбосо палестиналыктарданбы дейт. Азирети Абу Бакыр бул экөөнүн кебин кунт коюп угуп отуруп калат. Себеби алар таптакыр башка дүйнөдөн сөз кылып жатышкан болчу. Айтылган нерселер болсо чоочун бирөө жөнүндө эмес эле. Анан калса баарлашып жаткандарда Меккенин эң билимдүү кишилеринен болчу. Абу Бакырдын ичинде негедир толкундануу, кызыгуу пайда болду. Дароо ал жерден туруп Варака бин Навфалга барды. Бул киши да асманга телмире карап, көөдөнү кусалыктан өрттөнүп, өзүнө өзү бир нерселерди күңгүрөнө берчү. Каабаны жанынан уккандарын төкпөй чачпай айтып, маселенин төркүнүн түшүндүрүп берүүсүн өтүнөт. Мындай табылгыс кабарларды кыдырып түшүнгөн Варака катуу толкунданып туруп, "Ооба жээним" деп сөз баштайт. "Биз китеп жана илим ээсибиз. Жакында келе турган бул пайгамбар чынын айтканда арабтардын тектүү үй бүлөлөрүнөн чыгат. Менин санжыра тууралуу маалыматтарым бар, сен дагы тектүү үй бүлөлөрдөнсүң." Ал ушул сөздөрдү Азирети Абу Бакырдын көңүлүн өзүнө буруп, өз уруусун мына ушундай көз карашта кароосун туюнтат. Ошондо Азирети Абу Бакыр: "Тайеке, пайгамбар эмнелерди үйрөтөт?" деп сурайт. Варака: "Өзүнө эмне айтылса, ошолорду үйрөтөт" деп жооп берет. Акыркы пайгамбарга салам. Дагы бир күнү Заид бин Амир мындай дейт: "Эй Курайыштар, ант болсун, араңарда менден башка Ибрагимдин жолунда жүргөн эч ким жок. Мен Ибрагим менен Исмаилдин жолунда баратам. Жана ушул кезде Исмаилдин тукумунан келе турган бир пайгамбар күтүп жүрөм. Менимче ага жолугам." Анын сөзүнө кулак салып турган карыя Амир бин Рабия: "Эгер ага жолугуу буйруса, менден салам айтууну унутпа" дейт. Албетте, бул карыянын айткандары чын болсо, анда алдыда таң калыштуу окуялардын болоору да анык эле. Себеби алар өтө ишенимдүү сүйлөгөндүктөн эч ким ишенбей кое албайт болчу. Ошол эле кезде алардын баары бирдей маселеге токтолуп, акыркы пайгамбар тууралуу кеп кылышчу. Мына ошондон тартып Азирети Абу Бакыр бул маселеге таптакыр башкача карай баштаган. Кезде Каабага барып, адамдардын аянычтуу абалдарына кейип калаар эле. Ал үчүн буттарга сыйынуу акылга сыйгыс көрүнүш болчу. Натыйжада ошол мезгилдин чыгаан инсандарынан алган маалыматтарды түн уйкусун бузуп, түшүндө дагы акыркы пайгамбарды издей турган болду. Касиеттүү түш. Күндөрдүн биринде соода иштери менен Шамга барып калат. Ушул сапарда жүргөндө ал өтө сүрдүү түш көрөт. Түшүндө түн бир окумда ай бөлүнүп Меккеге түшүп, бардык үйлөргө чачырайт. Кайрадан топтолгон ай толгон абалында Азирети Абу Бакырдын үйүнө келип токтойт. Ушул жерден ал көл шал болуп
тердеп чочуп койгон өмүрүндө эч унутулгус эң таасирдүү түш эле бул. Өзүн кармай албай дароо ишенимдүү Кечилге барып түшүн айтат. Азирети Абу Бакырга кулак салып турган Кечил жүзүнөн кубаныч чачырап, "Күмөнсүз, анын күнү келди" дейт. Алгач Азирети Абу Бакыр Кечилдин эмне деп жатканын түшүнгөн жок. "Эмне дедиңиз?" деп сурайт ал. Чындыкты Кечилдин жүзүндөгү жылмаюудан эле баары түшүнүктүү болуп турган. Бирок Азирети Абу Бакыр тактап уккусу келди. "Биз күтүп жаткан пайгамбарбы?" деди. Ал ошондо Кечил ага так ошол күткөнүндөй жооп кайтарды. "Ооба, сен дагы аны менен бирге ыйман келтирип, эл ичинен ага эң көп жардам көрсөтөсүң." Азирети Абу Бакыр соода иштерин бүтүрүп Шамдан кайткан кезде бүткүл ээси дарты акыркы пайгамбарда болчу. Жол жүрүп келатып Бусра шаарына токтоп, Бахира аттуу Кечилди жолугун ойлойт. Көргөн түшүн ага да айткысы келет. Ошентип Бахиранын жанына барып көргөн түшүн айтат. Ал болсо уккан кулагына ишене албай, көздөрүн улайтып туруп, "Сен кай жерден болосуң?" деп сурайт. "Меккеликмин" деп жооп кайтарат Азирети Абу Бакыр. Бахира дагы толугураак маалымат алгысы келди да айтор, "Кайсы жеринен, кимдерденсиң?" деп такыйт. Курайыштан. Кечилди бул жооп дагы канааттандырбайт. "Сен эмне иш менен алектенесиң?" "Соода кылам." Ошондо ага Бахира Азирети Абу Бакырды ого бетер кызыктырып кабарларды айта баштайт. "Күмөнсүз, Кудай сенин түшүңдү оңунан чыгарат. Себеби көп өтпөй сенин урууңдан бир пайгамбар чыгат. Сен болсо ага дүйнө алып кеткенге чейин орун басары, дүйнө салгандан кийин халифасы болосуң." Азирети Абу Бакыр таң калганынан эмне дээрин билбей калат. Ал мынчалык так маалымат алам деп ойлогон эмес, тим эле өзүн жоготуп кое жаздады. Бирок бул иште өзүнө да тиешелүү маалыматтар бар болгондуктан исламды кабыл алганга чейин бул окуяны эч кимге айткан жок. Жаңы кабарга бөлөнгөн Мекке. Азирети Абу Бакыр күндөрдүн биринде Йеменге барып, аз уруусунан чыккан Тоорат менен Инжилди мыкты билген карыяга жолугат. Карыя Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнчүлөп, Азирети Абу Бакырды пайгамбарга жардам берерин билдирет. Ошондой эле пайгамбарыбызга арнап жазган бейттерин Азирети Абу Бакырга тапшырат. Азирети Абу Бакыр жумушу бүткөн соң Меккеге барып сапарлайт. Бүтүндөй ой пикири карыянын кеби чулгап алгандыктан Варака бин Навфал менен бөлүшүүгө шашылып келатты. Дал ошол учурда Алланын эң сүйүктүү пендеси Мухаммад ал-Амин саллаллаху алейхи ва саллям Хирадан кубанычтуу кабар менен кайтты. Ал баары чыдамсыздык менен күткөн акыркы пайгамбар болуп, вахий периштеси Жабраил алейхиссалам аркылуу Алланын алгачкы буйруктарын жеткирүүгө милдеттендирилген эле. Бул кабарды уккан Мекке эли ду кеп кылып каршы чыгып жаткан. Азирети Абу Бакыр келгенде Мекке дуулдап туруптур. Шаарга кирип эле толкуп турган топко туш болду. Булар Укба бин Аби Муайт, Шайба, Рабия, Абу Жахл жана Абдул Бахтари сыяктуу Курайыштын алдыңкы чыгаандары болчу. Мындай кишилер жөндөн эле миңтип топтолчу эмес. Өзү жок кезде маанилүү бир нерсе болгонун Азирети Абу Бакыр жазбай билди. "Эмне болуп кетти? Тынчылыкпы деги?" деп сурады. Ал отургандан араң турган немелер жарылып кетти. "Болгондо да кандай, Абу Бакыр, жанагы Абу Талиптин жетими өзүм пайгамбармын деп чыгыптыр. Ушу сени гана досу эле деп күтүп калдык. Болбосо кабагым кашым дебей туруп башын алат болчубуз. Дагы жакшы өзүң келип калдың. Элди көп дуултпай өзүң жайгарып коерсуң эми" дешти алар. Алардын кебинде бир эсе эгиз козудай ээрчишип жүргөн анык досуң өзгөрүп баратат. Эми сен ага кошулба деген кыйырманы турса, бир эси бул иштин төркүнүн сен түшүнөсүң. Эми биз кандай кылалы дегендей жол көрсөтүү талабы турганын түшүндү. Деги алар кандай ойдо, кандай мааниде айтпасын, баары бир Меккеде өтө чоң окуя болгону анык болду. Ушундан улам Азирети Абу Бакырдын башынан өткөн окуялар көз алдынан чууруп өтүп турду. Заид бин Амрдын айткандары, Бахира, Кечил менен Йемендик карыянын кабарлары бирдей багытта баратты. Албетте 40ка чыкканга бир жанга жалган айтпаган эң ишенимдүү Амин саллаллаху алейхи ва саллям кантип Аллага жалган айтсын? Демек көктөн түшкөн кубанычтуу күндүн келгени ушулдура. Көп күттүргөн күн. Азирети Абу Бакыр эч кимге эч нерсе сездирбей, акырын жайгарып отуруп баарын үйүнө узатты. Кандай болсо да эл ичинде кадыр баркы, таасири бар киши эмеспи? Ошондуктан анын бул маселени чечерине баары ишенип тарап кетти. Ал эми Азирети Абу Бакыр болсо Варака бин Навфалга барып, убакытты текке кетиргиси келген жок. Дароо эле Азирети Хадичанын үйүн карай жол тартты. Арадан көп деле өткөн жок. Азирети Хадичанын үйүнө заматта жетип барып, калгасын какты. Мына өзү күткөн инсан эшикти ачып чыга келди. Бах чиркин-ай, ушундай нур жанган жүздө, ушундай эч бир киши жок балбылдаган көздө кандай жалган болсун? Ансыз да чыдамы кетип, уккан кептери көөдөнүн жарып, чыкчудай аптыгып турган Азирети Абу Бакыр, "Мухаммад, сен калкыңдын каада салтын таштап, ата бабаларыңдын дининен баш тарттыңбы?" деп сурады. Эс тарткандан бери ээрчишип жүргөн жан досуна кандай жооп берүүнү Алла элчиси саллаллаху алейхи ва саллям да жакшы билчү.
эч шашылбай туруп: Абу Бакыр, мен Алланын элчиси болдум деп сөз баштады. Куттуу кабарын жеткирүү үчүн Алла сени сага жана бүткүл адамзатка пайгамбар кылды. Сени дагы акыйкат сөз менен ага чакырам. Абу Бакыр, ант ичем, мен сени ишен деп айтып жаткан Алла акыйкаттын дал өзү. Анын окшошу жок. Биз андан башкага кул болбойбуз. Ошондуктан кел, сен дагы ага ишен. Азирети Абу Бакыр буга чейинки алган маалыматтардын тастыктоо үчүн: "Деги буга далилиң барбы?" деп сурады. Сүйүктүү досу анын абалын илгертпей сезди. Азыр ал түшүнгөн тилде сүйлөө керек эле. "Йемендеги карыя далил болбойбу?" деди ал. "Албетте Йеменге барганын билсе билгендир, бирок карыяны кайдан билет эле?" "Йеменде бир топ карыяга жолуктум. Кимисин айтып жатасың?" Алла элчиси дароо жооп кайтарды. "Сага ошол бейиттерди бергенин" деди ал. Мындан дагы чоң белги болушу мүмкүнбү? Азирети Абу Бакыр оозуна кеп кирбей, муктанып туруп: "Сага муну ким айтты?" деди. Бул суроонун жообу мурункудан да башкача чыкты. "Менден мурункуларга келген улуу периште." Айтуучу сөз калган жок. Азирети Абу Бакыр баары түшүнүктүү болду. Көптөн бери кыйнаган, кусалыгы тарап, кубанычы көөдөнүнө батпай, көзүнөн сүйүнүчү жаштары кылгырап турду. "Кудайга ант ичем, сен бир да жолу жалган сүйлөгөнүңдү көргөн эмесмин. Аманатка бекемдигиң, тууган туушканга жасаган мамилең менен сен чындыгында пайгамбар болууга ылайыктуусуң. Колуңду берчи. Мына мен сага бият кылдым, сага ишендим, сага ыйман келтирдим." Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кубанычын жашыра албай турду. Сүйүнүчтөн көзүнөн жаш кылгырган бир гана Азирети Абу Бакыр эмес эне, коломтосунун куттуу Азирети Хадича радиаллаху анха, азат кылынган жардамчысы Азирети Заид радиаллаху анху, агасынын уулу Азирети Алиден радиаллаху анху кийин эми мынтип жан досу Азирети Абу Бакыр дагы мусулман болуп отурат. Ошол учурларда Алла элчисинин дагы көбүрөөк кубанычка бөлөнгөн эч ким болгон эместир. Ансыз да ыйман жолуна түшүүгө даяр болуп турган Азирети Абу Бакыр эч ойлонбой чечим чыгарып, өтө жеңил мусулман болду. Ушундан улам Абу Наим менен Ибн Асакир, Ибн Аббастан риваят кылынган бир хадисте пайгамбарыбыз Абу Бакырдан башка ыйманга чакыргандар бир аз ойлонуп, шектенип, чоочур качкан эле. Абу Бакыр болсо шектенген да, чоочуган да эмес деген. Ал мусулман болгондо 38 жашта болчу. Азирети Абу Бакыр эркектерден биринчилерден болуп мусулман болгондой эле пайгамбарыбыз менен чогуу биринчи болуп намаз окуган.